Саламатсыңарбы балдар? Сабактын темасы күздүн берекеси көркөм өнөрдүн түрдүү жанрлардагы композициялык ишти аткаруу. Сабактын максаты көркөм өнөрдүн ар кандай түрлөрүн күзгү мүнөздөгү көрүнүштү кеңейтүү, жаратылышты түрлөрүн айырмаларын көрө билүүнү көрүшөт. Өнүктүрүүчүлүк окуучулар түстөрдү мезгил өзгөчөлүктөрүнө жараша айкалыштырып иштөөгө көнүгөт. Тарбия берүүчүлүк баштаган ишти аягына чейин чыгарып иштөөгө үйрөнүшөт. Балдар мурунку өткөн материалдагы бышыктоо максатында тесттик тапшырмаларды аткаралы. Сулиет терминин көркөм сүрөт өнөрүнүн кайсы түрүнө кирет? Живопись, скульптура, графика, архитектура. Кыргыздар кайсы түстөрдү негизги деп эсептешкен? Ак, кара, күрөң, сыя, көк, кызыл, сары, көк, ак, сары, кызыл, сары, көк. Натюрморт кайсы тилден алынган? Мына балдар, ушуларды биз өткөн темабызда окуп, айтып, тесттерди өткөнбүз. Бүгүнкү тема боюнча силерге мен суроолорду берейин. Натюрморт жанрынын көркөм өнөрдөгү башкы жанрлардан айырмасы эмнеде? Түстөр канчага бөлүнөт? Сүрөт тартууда кандай эрежелерди колдонобуз? Сүрөт иштөөдөгү жайгаштыруу композицияларынын түзүн кандай зарылдыгы бар? Пейзаж жана натюрморт тартуудагы окшоштуктар кайсылар? Жылуу жана мустак түстөрдүн мааниси кандай чечмеленет? Мына балдар, ушул суроолорго ойлонуп жооп берели. Ага чейин силерге жагымдуу маанай тартуулап кетем. Мына бири-бирибизге жагымдуу маанай тартып алдык дагы, эми сүрөт тартып баштаганды үйрөнөлү. Мына балдар, биз ак парак алып даярдап алабыз. Силер болсо өзүңөр альбомуңарды бир бетине тартсаңар болот. Биздин көркөм өнөр сабагына керектелүүчү гуашь, кистилерди дагы даярдап алабыз. Көркөм өнөр сабагына эмнелер керектүү болсо, ошолордун баарын жаныбызга даярдап алабыз дагы. Мен силерге күздүн берекеси менен композициялык жанрлардын бир түрүн көрсөтүп, силерге мындай болгон губка менен тартуучу сүрөттү көрсөтөм. Ага биздин мына үй жашоо турмушубузда колдонуучу тарелканын дагы жардамы керек. Жана боекторубузду дагы салганга дагы 2 тарелканын жардамы керек болот. Мына балдар, силер карап турган сүрөттү көрдүңөрбү? Биз биринчи дагы бир тарелкабызга көк боекту алабыз дагы. Алып биз ошол сүрөттү композициялык жанрды губканын жардамы менен тартабыз. Мына силер экранда көрүп аткандай губканы боекко, гуашка малып алып туруп, тарелканы коюп, ошонун чекесин көк боек менен боёй баштайбыз. Мына балдар, өзүңөр көрүп тургандай, биз сүрөттү боеп баштадык. Тарелканын тегерегинин баарын көк өңгө боеп алабыз дагы. Мына силер көрүп аткандай, акырындык менен аз кылып колдонуп боеп алабыз дагы, тарелканы алып салабыз. Тарелканы алгандан кийин орто чекелери көгүш болуп, ортосу ак болду. Биз ошого
bir бактын бутагын тартабыз. Өсүп турган бактын тартып баштайбыз азыр. Ага биз күрөң өңдү тандап алабыз. Анткени бактардын бутактыгы күрөң өңдө болот. Биз ошол эки күрөң өң менен тартып бактын өсүп турган элесин түшүрөбүз. Андан кийин бактын бутактарын тартып баштайбыз. Аякты тартаарда биз ичке кылып тартышыбыз керек. Мына силер экранда көрүп аткандай бактын бутактары. Түрлүү кылып, ар кандай кылып өзүңөрдүн логикалык ой жүгүртүүңөр менен түрлүү кылып тартсаңар болот. Минтип тартып алгандан кийин бутактарын биз дагы бир сыйра бактын бутагынын түбүн ылдый кылып көк тартылган сүрөткө кадимки бак өсүп тургандай кылып тартып алабыз. Андан кийин биз дагы бир тарелканын жардамы менен аны алып келип, анын ичине азыркы күзгү убак болгондуктан күз берекеси деп жанр тартылагандыктан биз сары өң менен кызыл өңдү. Анткени алтын күз деп айтылат. Күздүн берекеси өзүнчө бир сонун болгондуктан биз кызыл менен сарыны бири-бирине айкалыштырып, өң тандап алып, ошол бактын жалбырактары күздүн белгисин келтириш үчүн биз кызыл менен сары өңдү айкалыштырып алып туруп, анан губканын жардамы менен бактын жалбырактарын тартып баштайбыз. Мына балдар, биз жалбырактарын тартып бүттүк. Тартып бүткөндөн кийин дагы бул композициялык ишти аткарууда биз дагы ойлонуп, могуреки мен тартып кесип койгон баланын сүрөтүн дагы ушул жерге композиция кылып, жанр өзүнчө бир жанр тартуулайбыз. Ага чейин биз жашыл өңдү тандап алабыз дагы. Анткени жердин жашыл экендигин көрсөтүш үчүн жашыл өңдү тарелкабызга коебуз дагы. Ошону губканын жардамы менен ак баракты үстү жагы, таза жагы булганып калбаш үчүн тозуп, губканын жардамы менен биз өсүп аткан чөптүн элесин түшүрөбүз. Жер жашыл болуп көрүнгөн керек болгондуктан биз чөптүн өсүп турган элесин түшүрүп атабыз биженде. Мына балдар. Тартып аткан сүрөтүбүздө дагы көлөкөнүн, жарыктын, арткы берилишин, перспективасын баарын боеп, түстөрдү, өңдөрдү туура тандап тартуубуз керек. Бул түстөрдү, боектун түстөрүн тандоодо биз баарыбыз өсүмдүк кандай өңдө экенин билебиз. Күздүн белгисинде жалбырактар кандай өңгө өзгөрөрүн билебиз. Эми мына мен кагаздан кезип даярдап койгон баланын сүрөтүн бактын жанында тургандай кылып элесин
түшүрүп тартабыз. Аны биз көк боёктун жардамы менен тартабыз. Ал ак барактан кесилген баланын сүрөтүн бекем басып алып, анан үстүнөн боеп баштайбыз. Анткени жылып кетип туура эмес жайгашып калбаш үчүн ал баракты бекем басып үстүнөн боеп баштайбыз. Мына балдар, силер экранда көрүп аткандай баланын элесин мен көк боек менен түшүрүп атам. Мына баланын элеси түшүп бүттү. Дагы бул жерге дагы өзүнчө бир кооздукту жайгаштырыш үчүн мен баланын жанында топ сыяктуу нерсени да коюп жайгаштырам. Жана жалбырактардын дагы түшүп атканын жерге түшкөндө дагы ушундай болуп, баарыбыз билебиз, бактын жалбырактары түшкөндө да ушинтип жерибиз сарала болуп, кызыл болуп калат. Мына экрандагы тоголок сүрөттү дагы өзүнчө бир саргыч өңгө боеп, композициялык нерсени кошуп, ушундай бир элести тартып коебуз. Бала тобу менен келип, ойноп келип, топ менен ойноп келип, анан бактын жанына туруп, бактагы түшүп аткан жалбырактарды топко окшоштуруп, ойлонуп карап калган баланын сүрөтү болот. Бактан түшүп аткан жалбырактарды биз ушинтип чиймелеп, жалбырак бактан түшүп аткандай элести түшүрүп, бала ошол бактагы түшүп аткан жалбырактын өңү менен ойноп келаткан тобунун өңү окшоштугун карап калган элести түшүрөбүз монтип. Ушинтип жалбырактарды күздүн белгиси болуп, өздөрү жел болуп, ошол жел менен жерге түшүп бараткан элестерди тартабыз. Мына балдар. Жанрлардын түрлүү композицияларды түзүп, биз гуашьтын жардамы менен ушундай күздүн бир элесин түшүрдүк. Мына балдар, силер дагы ушундай бир композициялык, логикалык оюңарды жүгүртүп, ушундай сүрөт жөнөткүлө. Мына тартылган сүрөт. Көңүл бургандарыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.